Bismillahirrahmanirrahim. Suyuktуу Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din dostları Peygamberimizden ar dayım жақшы osiyatlardı, жақшы жолдомолорду, жақшы буйруктарды алганга аракет кылышат эле. Жана башка бирөө келип сураса же өзү келип сураса дагы ошол өзүнү бир ийгиликке, бир жетишкендикке, жақшылыкка үндөй турган суроолорду берип, кээ бир жерде түшүнбөй кала турган болсо, ошол нерселерди сурайт эле. Бирок bir sahaba özgöçe эле. Элдин баары жақшылыктан, ийгиликтен, ибадаттан, жақшы нерседен сураса, bir sahaba өзгөчөлөнүп, жаман нерседен сурайт эле. Ушул жаман күнөөлөр, чоң күнөөлөр кайсы иштерге барбашым керек, сиз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин кандай жаман иштер болот деп, жаман иштер туурасында сурайт эле. Таң калыштуу нерсе, элдин баары жақшылыктан сураса, бул сахаба ушул жаман нерседен сурайт эле. Көрсө бул ак болбосо, кара болбосо ак кайдан дегендей, ошол адамдын жашоосунда жақшы иштер бар, ийгиликтери бар, туура иштер бар, сооптуу иштер бар. Ошону менен эле биргеликте ошол жакшы иштин, сооптуу иштин канчалык чоңдугуну, канчалык сооптуулугуну билиш үчүн кээде ошонун каршысында турган жаман нерсе канчалык баалуу, канчалык сооптуу экендигин көрсөтүп турат. Андыктан биз бүгүнкү берүүбүздө Алла Таалам баарыбызды сактаган болсун. Кээде инсан өзү жакшы деп же болбосо кээде байкабай ушул ишти кылып калат. Бирок натыйжасында кийин карап көрсө, окугандан кийин, билгенден кийин караса, ал чоң күнөө экендигин билет же болбосо чоң күнөө кылып жүрүпмүн деп өтө аттен кылып калат. Ошондуктан биз Алла Таалам кайтарган сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул күнөө иштерди кылбагыла, ага жакындабагыла, силердин соопторуңарды, ийгилигиңерди, бактыңарды алып кете турган иштер деп эскертип кеткен нерселерге токтолуп кетебиз. Алардын ичинде бүгүнкү айта турган нерсебиз мусулмандарды ызалантып жана аларга жала жабуу, алардын жүрөктөрүн оорутуу, аларды кайгыртуу туурасында. Адамдардын арасында мамиле болот ар дайыма. Алган, берген, сөз айткан, уккан, ушундай мамилелер болот. Бирок көпчүлүк убакта инсан, адам ушул нерсени байкабай калат экенбиз. Биздин ушул кылган ишибиз чоң күнөө экендигин байкабай калат экенбиз. Ал башка бирөөлөргө зыян бергендик, доомат кылгандык, ызаланткандык. Аллах Таалам ошондуктан Кур'ан-ы Керимде мындай дейт. Бисмиллахиррахманиррахим. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Erkek ayallarga, erkeklerge, ayallarga зыян бергендер, ызалаткандар, доомат кылгандар, алар өздөрүнө чоң жалааны, ачык күнөөнү өздөрү моюндарына жүктөп алышты дейт. Момундарга, момун аялдарга зыян бергендиги үчүн, аларды ызалаткандыгы үчүн, аларга доомат коюп жок нерсени айткандыгы үчүн ошол күнөөлөр, ошол жаман иштер алардын өздөрүнүн моюндарына жүктөлдү дейт. Демек, башка бир момунду, момун аялды, эркекти ызалантуу, ага доомат кылуу бул чоң күнөө болуп эсептелет. Аллах Таалам дагы башка бир аятта мындай дейт: "Ва тажассасу ва ла ягтаб ба'дукум ба'да." Бири-бириңерди аңдабагыла. Бири-бириңерди аңдабагыла. Кайсыл жерде эмне кемчилиги бар экен, кайсыл жерде эмне жамандыгы бар экен, кайсыл жерде уят болуптур, кайсыл жерде ушундай шерменде болуптур деп бири-бириңерди аңдабагыла дейт.
Жана бири-бириңерди ушакта багыла, бири-бириңерди жамандабагыла дейт. Демек, бул Алла Тааланын бизге берген чоң осуяты, насааты. Бул Алла Тааланын бул осуяты коомчулукта болгон чоң оорулардын бири. Ушул нерселерге барбагыла дейт. Бул адамдардын арасындагы ынтымакты, биримдикти, жакшы жашоонун маани маңызын кетире турган бир чоң күнөөлөрдөн. Бүгүнкү күндө иш жүзүндө көрүп жатабыз. Кандай жакшы адамдар болбосун, канча бир күн мурун жакшы адамдар эле бири-бири менен мамилеси жакшы, ынтымактуу, ийгиликтүү адамдар болуп жүрүшкөн. Бир нече күндөн кийин эле карасаңыз, ушул аятта айткандай, бири-бирини аңдыгандыктан, бири-бирин жамандагандыктан, бири-бирини ызаланткандыктан ынтымагы кетип, ырысы кетип, биримдиги кеткенин байкайбыз. Андыктан ушул Алла Тааланын бул аяттарына, осуяттарына көңүл буруп, амал кылышыбыз зарыл экен. Бул биздин биримдигибизге, ынтымактыбызга, бул жашоодо жакшы жашагандыгыбызга себеп болот экен. Алла Таалам дагы башка бир аятта «Вайлулли кулли хумазатил лумаза». Кээде адамдар бирөөлөргө ыза бергенде сөз менен, балким кээде аша чаап кеткенде кол менен ушундай бирөөнүн акысына өтүп кетип зыян берет. Күч менен. А бирок кээде андай эмес. Алла Таалам бул нерсени дагы четке коюп таштап койбостон, ага да өзгөчө белгилеп айткан. Вайлулли кулли хумазатил лумаза. Көздөрү менен, колдору менен буну карагыла деп көздөрү менен гана эскертип, же болбосо өтүп кеткенден кийин аларга колдору менен эскертип, шылдыңдап момундарга, момун аялдарга ыза бергендерге Алла Таалам тозок болсун деп айтып жатат. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, бири-бирибизге ушинтип ыза берип, Алла Таалага күнөө кылып коюудан сактанайлык. Алла Таалам баарыбызды сактаган болсун. Бул нерсенин чоңдугуну, бул күнөөнүн коомчулукка жаман таасири бар экендигини сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү да өзгөчө белгилеп мындай дейт. Чындыгында Аллах Таала сөгүнчөк жаман оорду жек көрөт дейт. Ошол бир аялды, бир момун эркекти жамандаган, сөккөн ооздон балким Кур'ан-ы Керим, Алла Тааланын сөзү чыгат, балким апа деген жакшы сөз чыгат, балким ата деген жакшы сөз чыгат, балким мен бөбөгүм деген жакшы сөз чыгат, балдарга арнаган жакшы, жубайына арнаган жакшы сөз чыгат, балким күйөөсүнө арнаган жакшы сөз чыгат. Ошол жерден ушундай жаман сөз чыкпасын деп сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой сөгүнчөк, ыза бере турган жаман оозду Алла Таалам жек көрөт, жаман көрөт дейт. Жана бул момундук сыпатка дагы жатпайт. Себеби биринчи момундан экинчи момунга анын абийири, анын көңүлү аманат болуп эсептелет. Ошондуктан ошол аманатка дагы момун адам, мусулман адам, адеп ахлактуу, ыймандуу адам кыянат кылбайт. Аны жамандабайт, ага ыза бербейт, анын абийирин төкпөйт. Алла Таалам дагы башка бир аятта мындай дейт. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى بلايته الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Mu'minlerin arasında, Müslümanların arasında жаман иштер, жаман сөздөр, күнөөлөр, бузукулуктар таралсын деген адамдарга дейт. Аларга ушундай оорутуучу, жүрөктөргө жетүүчү, ушундай кыйынчылыкка алып бара турган
azap var deydi. Fid dunya vel ahire. Alarga bir ahiretde emес, balkim bul dünyada da analar üçün şunday azap var deydi. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah Taala biliючү. Allah Taala bilet. Sizler bilmeysingler deydi. Balkim keyde insandık kılıp başka biröөгө menin aytkандыгымы же менин буйрук кылгандыгымы же болбосо менин жаздыргандыгымды эч ким билбейт деп бирөөлөргө айтып балким бүгүнкү күндө интернеттерге чыгарып башка бирөө жөнүндө жаман сөздү жаздырып жаткандыр. Кээ бирке момун аялдарга, момун эркектерге, ороңондорго балким сөз айттырып жаткандыр. Өзү жазбаса дагы башка бирөөгө. Аларга Алла Таалам бул аятта ушундай деп жооп берет. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Taala biliючү. Силер кайсы жерде отурасыңар, кайсы жерде туруп жаздырып атасыңар, кайсы жерде туруп айтып жатасыңар, Алла Таала biliючү, силер билбейсиңер дейт. Күндөрдүн бир күнүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга bir sahaba gelip bir ayaldı maktap kaldı. Al tününde Kur'an okuyut, namaz okuyut, şunday жақшы ayal dedi. Börok adamlarga tili menen azar beredi. Izalantat dedi. Anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Al ayalda жақшылык жоқ. Al ayal dozoktu деп айтты. Demek insan keyde ibadat menen, namaz menen, жақшы iş menen, elge kızmat kılуу menen, balkim köp жылдан beri namaz okup, köp жылдан beri elge kızmat kılat. Жақшы işlerdi kılat. Bирок adamlarga ушундай ыза берет, момундарга, мусулмандарга зыян берет, тили менен зыян берет. Al ayallarga, al erkeklerге Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al adamlarda жақшылык жоқ, алар тозокта дейт. Андыктан биз айткан бул аяттар, хадистер коомчулукта адамдар жамандыкка, келишпестикке, урушкандыкка барбасын деп ынтымак болсун, бейпилдик болсун, адамдардын арасында жашоосунда береке болсун деп Алла Таалам сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул эскертүүлөрдү айтты, буйруду. Алла Таалам барыбызды ушул айткан хадистерге, аяттарга амал кылган, өзүнүн сүйүктүү, эч кимге зыян бербеген, момундарга, момун аялдарга зыян бербеген, доомат кылбаган, өзүнүн чыныгы момун кулдарынан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.